Onda ошо азыркы учурда мамлекеттердин коңшу өлкөлөрдө негизинен Сауд Арабиясы менен жана Бириккен Араб Эмиратында 22 миңге жакын Кыргыз Республиканын жарандары бар. Акыркы маалыматтарга ылайык эч кандай бир жабыркаган же болбосо көчөдө калган кыргыз жаран азыркы учурда жок. Бардыгы биздин консулдар на местах иштеп, колунан келишинче жардам берип турат. Абу-Даби Эмиратында биздин жарандар, туристтер азыраак. Ал жерде андай проблема көп жок, бирок биздин Абу-Дабидеги дагы кызматкерлер ошо Дубайга тапшырма берилди. Дубайдагы биздин кызматкерлерге жардам берсин деп. Бүгүн эле дагы бир сыйра сүйлөшүлүп чыкты. Түнү менен мониторинг болду. Жана круизный лайнер менен барган биздин жарандар бар болчу экен, 60га жакын. Аларды дагы чыгарабыз дегенден биздин консулдун сүйлөшүүлөрү менен 8-мартка чейин азыркы учурда мөөнөтү узартылды. Бириккен Араб Эмиратында дагы 1000ге жакын биздин жарандардын жанакындай отелдердеги мөөнөттөрү бүтүп, жана самолеттор уча албай аткан жарандарыбыз азыркы учурда бар. Эгерде Сауд Арабия падышалыгын ала турган болсок, ал жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой көбүнчө биздин жарандар бул умрага барган жарандарыбыз. Элчиликке азыркы учурда ыкчам түрдө бизди алып кеткиле же эвакуациялоо деген боюнча маселе турбай эле. Ал жерде дагы биздин жарандарыбыз отелдерде бардыгы жайгашкан, думп менен жана ошондой эле жанакы жиберген компаниялар аркылуу бардыгы контролдолуп, азыркы учурда Жидда шаарында, Медина шаарларында биздин жарандар азыркы учурда ошол жерде турушат. Бириккен Араб Эмиратынын аба майданы азыркы учурда жабык, жана рейстердин бардыгы токтотулган. Ошол себептен мисалы ошол жакта жашап 10 күнгө барган туристтердин мейманканалар чыгууга мажбурлап жаткан учурлар болуп атат. Бирок 2 күн мурун ошол эле Дубай шаарында жана башка эмираттарында улардын департаменти тарабынан, туризм департаменти тарабынан бир кагаз жиберилген жашаган туристтерди мажбурлап чыгарбоо боюнча. Бирок тилекке каршы бардык эле мейманканалар ага баш ийбестен чыгарган күндөр да болуп жатат. Биздин элчиликтеги жана башкы консулдуктагы биздин консулдар колунан келишинче барып жарандардан сигнал түшкөндө барып ошол жака ошо мейманканалардын ээлери менен мейманкананын администрациясы менен сүйлөшүп кайра жарандарды киргизип аракеттер болуп атат. Кечээ күнү түнү дагы ошондой 3-4 аракет болду.